қонақтар, айымдар жана мырзалар, бүгінгі кечебизге қош келдіңіздер. Біз сіздерді тарихы бай, философиясы терең, жана қайталанғыс маданиеті менен түйінөөгө жибек, фарфор, жана компас сыяктуу табылгалар менен таанылган керемет дүйнөсүнө чакырабыз. Бул Кытай маданиятынын кечеси. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，欢迎各位莅临今天的盛会。我们诚挚邀请您走进一个历史悠久、拥有深邃哲学底蕴与独特文化魅力的奇妙世界。它以丝绸、瓷器、造纸术、指南针等伟大发明而闻名于世。这就是中华文化的盛会。 Dear gestures, ladies and gentlemen, welcome to today's party. We invite you to the wonderful world of China, a country with a rich history, deep philosophy, and unique culture, known to the world for its silk, porcelain paper, and compasses. This is a party of Chinese culture. Азыркы сөз эл аралык билим берүү программалар институтунун директору Суанбекова Мерим Шамшидиновнага берилет. 现在有请国际教育学院院长苏班别克瓦梅利姆上台致辞。 Now the floor is given to Subanbekova Melim, Director of the Institute of International Educational Programs, Candidate of Philosophy Science, Associate Professor. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, кош келипсиздер. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин эл аралык билим берүү программалар институтунда чет элден келген жарандар билим алып келишет. Алардын 95% бул Кытай эл республикасынан келген студенттер. Ошондой эле кытайлык кыргыздар да бар. Мисалы үчүн биздин алып баруучубуз Дилбар Кытайдан келген этникалык кыргыз. Бүгүнкү биздин иш-чарабыздын башкы максаты бул биринчиден кеч болсо да Кытай жаңы жылын майрамдоо, экинчиден жалпы эле Кытайдын маданияты менен таанышуу, анан эң башкысы бул достук, эки өлкөнүн достугу үчүн Кытай жана Кыргызстандын. Ал эми азыркы сөздү Ишнал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштар саясаты, спорт, мамлекеттик тил жана стартап боюнча проректору, профессордун милдетин аткарчу Жайна Садыкбек кызына беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, залда башка жогорку окуу жайынан келген өкүлдөр бар экен. Нурмира Абдубековна, кош келдиңиз. Урматтуу студенттер, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өзүнүн өнүгүү тарыхында 80 жылды камтыйт. Мына ушул 80 жылдын ичинде өнүгүүгө кантип жетти деген суроо болсо, бул эл аралык байланыштарды күчөтүүнүн аркасында бүгүнкү деңгээлдеги өнүгүү жолго коюлду деп айтсак болот. Анын эң чоң далили бүгүнкү күндөгү Кытай эл республикасынан биздин университетке агылып келип жаткан студенттер далилдеп турат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү салтанаттуу иш-чара өз ийгилигин берет деп биз ишенебиз. Андыктан жаңы жылыңыздар кут болсун. Университеттин ректору профессор Айгүл Төлөкованын атынан бардыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, кымбаттуу студенттер. Бейшен Турузбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору Эрмек Мырзабековичтин жалпы жетекчиликтин жана жалпы жамааттын атынан дагы бир жолу сиздерди ушул иш-чара менен куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен демекчимин. Биз эки университет ортосунда бир гана илим, билим берүү жана спорт иштери боюнча гана эмес, маданият жана тажрыйба алмашуу боюнча дагы кызматташып келебиз. Абдан кубанычтабыз чакыруу үчүн. Жана ошондой эле бардык ушул залда отурган магистранттардын жана студенттердин окууларына ийгилик каалайбыз.
心的泪光，满你的脸。我在等一分钟，或许下一分钟，如果你真的也心痛，我会告诉你，我胸膛依旧暖。祝大家新年快乐！说爱我的那天，可能年少的心太柔软，经不起奋，经不起浪。若今天的我能回到昨天，我会向自己妥协。我在等一分钟，或许下一分钟，看到你闪躲的眼，我不会让伤心的泪光满你的脸。我再等一分钟，或许下一分钟，如果你真的也心痛，我会告诉你，我胸膛依旧暖。等一分钟，下一分钟，看到你闪躲的眼，我不会让伤心的泪光满你的脸。我再等一分钟，或许下一分钟，如果你真的也心痛，我会告诉你，我胸膛依旧暖。那一夜我不会让你变成永远。 Жаңы жылы ай календар боюнча 1-айдын 1-күнү белгиленет. Календар боюнча ал 21 январдан 20 февралга чейин туш келет. Кытай жыл санагында 12 жаныбар бар. Чычкан, уй, жолборс, коён, аждар, жылан, ат, кой, маймыл, тоок, ит жана тоңуз ар бир жылы бир жаныбар менен аталат. Майрам алдында жаңы кийим, майрамдык аздыктарды даярдашат. Кызыл түс эң маанилүү түс. Ал ийгиликти билдирет. Ата-энелер балдарга акча салынган кызыл конверт беришет. Ал бакыт жана тынчтыкты каалоону билдирет. Бул Кытайдагы эң узак эс алуу мезгилинин бири. Көп адамдар үйүнө кайтып кетишет. Бул чөйүн деп аталат. 15 күндөн кийин чырак майрамы, Юаньшяо деп аталат. Бул мезгилде адамдар таттуу томолок тамак жешет. Таңюан. Кытай жаңы жылы, үй бүлө, биримдик жана үмүт майрамы ал Кытайда гана эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө дагы белгиленет. Кытай жана Кыргызстандын достугу түбөлүк болсун.
눈을 맥히니 녹소라 덕골로 캔데리 그럼 나라가 누구를 자샤빈 일순백인 부르근 맥히니 가스마테 데리겐 롤롤로 아그보르도 잠다가 솔로로 잘arka는 솔로로 데리빈 Haydi bir kuş en bir koz mekeni Kırgızistan Uyuz mekin Kırgızistan Koynu keni Kırgızistan Koy koy bu seni bek sulu Koynu keni Kırgızistan Kırgızistan, Kırgızistan bez dolu.
心中。我最心爱的祖国，你是大海永不干涸，永远